айдан чыгат. Атаңдын көрүнү коргогон чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манасты айт тили долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Биз өткөн берүүбүздө Шырдакбектин Боз чоргосу тууралуу Дастан Исламович менен сүйлөштүк элек. Бүгүн дагы биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай. Манас эпосундагы биздин негизги кейипкерлер Манас атабыздын аты, Бакай атанын минген аты, Чубак атанын минген аты, Сыргак атанын минген аты, Ажыбайдын аты. Ушул деги эле көп биздин бабалардын минген аттарынын баары көк тулпар болуп атат да. Ооба. Же ак кула көк тулпар. Анан кыргызда ошо чаар ат деген бир баягы термин дагы айтылып жүрөт. Муну жакында эле ушул Европадан бир атайын окумуштуулар келип, ушул чаар ат, кыргыздын чаар аты жөнүндө дагы изилдөөлөр жүргүзүп кеткендиги жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт. Ушу чаар ат жөнүндө айтып берсеңиз, бул эмне деген ат, кандай ат, тиги ак кула чаар ат болгонбу, же болбосо ошол эле Шырдакбектин Боз чоргосу чаар ат болгонбу, же жөн эле боз ат болгонбу, ушуларга токтолсоңуз агай. Бул өтө маанилүү, анан өтө кызык маалымат. Биз Тоголокмолду бабабыз тарых түпкү аталар деген эмгегине кайрылсак, мынтип жазылып атат. Кыргыз эли мындан мурун 2700 жыл чамасында дайындуу дейт. 27 кылым да, туурабы? Демек 2000 жыл биздин доор, нар жакта 7 кылым наркы бизге чейинки доордо мезгилде. Кыргыз эл деп салтанат салты дайым болуп келген. Кыргыз туулуп, өнүп өскөн жерлери Казан-Көл, Ак деңиз боюнда, Алтай тоолорунун арасында, Оркон дарыясынын боюнда, Эртиш дарыясынын өрөөнүндө жана Эртиш Оркондун ортосунда Шапшак деген жерде турган, өзүлөрү үйлүү көчмөн калк болгон, баккан мал чарбасы көп болгон, жылкы малдары чаар жана ала келген дейт. Бул жөн эле мындай сөз эмес. Эмне үчүн чаар деп айтып атат? Чаар деп баса белгилеп атат бу жерде. Ушул жерде дагы Манастан бир сап бар эле, мен чоң китеп алып келген жокмун. Ал жерде ачык эле ак кула чаар ат деп айтылат. Ак кула чаар ат деп айтылат. Эми бул чаар аттын өзүнүн тарых таржымалы биз билбей калдык. Өтө өкүнүчтүүсү. Биз билбей калдык. Чаар аттын өзгөчөлүгү тарыхта айтсак, мисалы Шабдан Баатыр. Siz bilesiniz, Şavdan Baatır'ın aşı 2012 yılı verilgen. 2012 yılı verilgen, oşonda 45 kilometrege Alamanbayga. 45 kilometre. Mına o yerde malumat, bu malumatı kim kaltırgan? Oşol Alamanbayga'ya katışıp, oşonu öz gözümenen görüp, Dimitriyev degen asker adam жазып кеткен. Ошо 12 жылы жазганда, ошол жерде кенен жазган маалыматты. Эми берде минтип убакыттар ошон үчүн ошол ашта 42 километрге аралыкка байга болгон Шавдан Баатырдын карашына берген. Бул 1912 жылда. 1912 жылы. Баш байгени Алметьев мырзанын Жакерия деген гүлүгү алат дешип эл күйүлдөп турган экен. Бирок орустардын тилегин таш каптырып Пишпек уездинин Талканчы волостундагы Борончу Үтөгөн уулунун күлүгү биринчи болуп Марга келди. 38 чакырым аралыкта, вёрст деп коет да, километр 45 болот анда. Вёрст деген километрден көбүрөөк. 38 чакырым аралыкта бул күлүк 1,5 саатта келип, ар бир чакырымын 1 мүнөт 35 секундта жүгүрүптүр деп атат. Мурдагы рекорд 30 чакырымга чабылган Колосовскийдин күлүгүнө тийиштүү болчу. Ал ар бир чакырымды 1 мүнөт 37 секундта жүгүргөн дейт да. Ошентип Борончунун күлүгү жаңы рекордду койду дейт. Эми берден маселе. Андан соң 3 мүнөт 40 секунд ичинде дагы 8 ат келди дейт.
3 мүнөт канча убакыт. Алардын баардыгы кыргыздардын күлүгү болчу дейт. Дагы 5 секундтан кийин 1 мүнөт деп коелучу. Дагы 5 секундтан кийин гана 10-чу болуп борончунун күлүгүнөн кийин 4,5 мүнөт дегенде барып Альметьев мырзанын жакериясы марага келди дейт. Бул чаарат. Каяктан билебиз бул чаарат дегенди? Бул жөнүндө маалымат бөлөк Санжырада бар. Мына ушул Санжырада кыргыз санжырасы Эсенкул Төрөкан уулу. Ушул жерде кеңири жазылат. Бул чаараттын тагдырын кыска минтип айтып атат. Күндөрдүн биринде Кунтуу эли күнтүүгө куда түшүп, тооздап мал алып барган дейт. Ошол тооз малдын ичинде бир котур бышты чыкма чаар жылкы кошо келген дейт. Ал чаар быштыны алып калган ээси багып, бышты асый болгондо айыл ичиндеги той тамашада ат жабышка кошот. Анда санда чыгып келбесе, көпчүлүк учурда калып калат дейт. Чаар атты сыртынан караганда күлүк боло тургандай деле кейпи жок, сүйөгү чоң, айбаттуу, буту колу төөнүкүндөй талпайган, сыртқы көрүнүшү шалпайган жылкы экен. Ошондуктан айрым кишилер чаар аттын ээсине: "Эй, сен атыңды ат чабууга кошпой эле кой. Төөдөй болгон шалпак атың чыкмак беле. Сенин атың Шабдан Баатыр менен Байтиктин ашында гана чыкпаса, ага чейин чыкпайт" деп мазактап коюшчу экен дейт. Бул чаар чабылып жүргөн учурда Шабдан менен Байтик тирүү экен. Кийин 1912 жылы Шабдан Баатыр өлүп, анын ашы 1 жылдан кийин берилет. Ашта кыргыздын баардык оюн тамаша өнөрлөрү берилет дейт. Ошондо ашта 25 атка байге коюлат, Аламан байгеге. Биринчи чыккан атка 5000 сом белгиленет. Ошондо өгүз 1 сом экен. 5000 өгүз экен да. 5000 өгүз экен да. Ат жабыш 14 октябрда узакка айдалып 45 километрдей Токмок калаасынын тушуна түнөтүлүп 15 октябрда кое берилет. Акыркы чеги маарасы, Боролдой дөбөсү, чокусу болгон. Ошону көп аттын ичинен Солтоонун чаар аты жайдак чабылып, биринчи болуп чыгып келген. Келгенде де башка аттардан бөлүнүп 300 метр алдында келип, биринчи байге 500 сомго ээ болгон дейт. Мына ушундан тартып Солтоонун Күлүк чаар аты деп даңкы чыгып, көп жылдар алдында ат чыгарбаган чеңде жок күлүк ат аталып калган деп Санжырадан окуп атабыз. Бул чаар ат деп атабыз. Санжыра менен тигел орус адамдын жазган өкө төккөн. Бул ошонун баары маалымат. Мына Тоголокмолдо айтты го, чаар ат болгон, ала болгон деп туруп. Эми дагы бир кызык маалымат мындай. Бул эмне үчүн чаар ат деле чаар ат деп айтылып калат? Мына тарыхта мындай, бул мына кыргыздар деген жыйнак. Экинчи томунда экен. Ошондо минтип жазылып атпайбы? Эми турмушта өйдүлүү болгон мына берде эки элдин ортосунда Сарбагыш менен Саяк элдин ортосунда бир аз келишпестик болуп, анан Качке Баатырдын Марал Тору деген атын суратып, Карабердиш деген инисин жиберип, Ормондун атасы Ниязбек ошонун жылкысына тиет. Жылкысына тийгенден кийин албетте артынан кууп барат да. Мына минтип жазылат берде. Илгерки элдин бузулбас эрежеси канчалык өлүм алдында жоолашып жатышса дагы жекеге деген кыйкырык боюнча аламан тартипсиз уруш болбойт. Жекеден кийин гана болот аламан уруш. Ниязбек жасоолорун жыйнап, Сегизбек наам алган балдары менен куугунга жөнөйт. Көбүнчө Эралынын элечек кийишели деген шерти боюнча кайраттуу дем күчтөрү менен колдун тосуп жаткан жерине келип бет болот. Жекеге деген уран менен адеп эл беттешкенде эле Ормон Баатыр Ниязбектин уулу жекеге деп чакырып, ат ойнотуп чыга калганда Саяктан Эралы Марал Тору менен качырып барып, Качкенин уулу Эралы Марал Тору менен качырып барып, Ормонду ыргыта сайды да байлап
колго түшүрүп алды дейт. Экинчи жекеге деп чакырышканда Эралыны Субая ыргыта сайды. Атасынын осуяты боюнча чылбырды белине байлаган үчүн кайта ыргып минип, Эралы колго түшпөй кутулуп кетти дейт. Эми үчүнчү жекеде Субанды Кожоберди ыргыта саят, бирок ал да ыргып атка минип кутулуп кетет. Ошону менен Ниязбек жагы туруштук бере албастан жана малдарын ажыратып алмак турсун ормондон айрылып артка чегинип качышты. Жоо артынан Эралы марал тору менен кууса да артыкча Ниязбекти көздөгөн менен эч кандай марал торуга Ниязбектин чаар аты жеткизбейт. Дагы чаар ат деп берде окуп атабыз. Жеткизбейт. Алыстап барып бир жерге барганда Ниязбек мындай деп айтты дейт. Эми бу жерде ошентип ормон саяктарга колго түшүп калганда 1 жыл. Көрдүңүзбү? Ормон ошону менен 1 жылдан ашык убакыт колго туткун болуп жүрөт. Бул ортодо сарбагыштар Ниязбекке ар дайым келип, качкеге тартып алып барып, ормонду бошотуп келбейлиби? Десе Ниязбек эч кандай болбой коет. Демек, калган 7 уулум болот. Ормонду бышырып жесин. Саяктын алдында тартып жүрөбүмү деп коет да. Кийин ормон болгондон кийин эмне окуя болот? Анан саяк эл айтат да, жаш кезинде биз ушинтип бир аз жамандык кылып койду элек, көңүлүн алалык дейт. Мына мен окуп берейин. Муну менен ормон күчүн жыйнаган убакытта Кул жыгач Качке баатыр шектенип, коркунучтуу болгондуктан чорого жан тартып мына келди. Макмал жайлоолоруна жайлап калган учурда Курман-Кожодон медет татканын элинен 30 чаарат тартууну ормон алат. Дагы эле чаарат. Жөн ат эмес. Чаарат тартуу деп атпайбы? Бу жерде сыр жатат. Мына Тоолок молдо байыркы доордо кыргыздардын малы ала менен чаар болду деп атат. Мына Шабдандын ашында чаарат келип атат. Ниязбек чаарат менен кутулуп кетип атат. Ормонго эмне тартуу кылып барабыз? Мынча ичик тигүү деген сөздөр. Аны айтат, чаараттан өйдө баалуу жок кыргызда. 30 чааратты эптеп таап отуруп, анан кийин ормонго барып алдынан өтөт. Бу чаарат дегендин тарыхы ушундай болуп атат да. Эми бу эмне үчүн ушундай деген сөз сыры бөлөк жерде экен. Көрсө, чаарат өзү бул тарыхта кыргызская лошадь деп. Кыргыз аты деп билинет. Кыргыз аты, а бу жерде илим айтып атат. Кыргыз жылкысы деп илим мүнөз деп атат да. Илим кыргыз жылкыны чааратты минтип деп атат. Кроме того, кыргызская лошадь поворотливая, резвая, имеет легкие движения, обладает большой понятливостью, необыкновенной памятью, огромным инстинктом и хорошо развитым слухом. Получая воспитание в табуне на воле, она совершенно неприхотлива на корм, водопой, маловосприимчива ко всем переменам, погоде, нуждается в очень незначительном уходе. Но взятие из табуна, на первых порах она дикая, пугливая, затем быстро становится послушной деп ошентип айтып атат. Эми бу жерде эң негизги сапаты мындай деп атат. Она без утомления и лошади, и всадника может проходить 70 верст в сутки. Эми бириден 80 километр жөн эле күн өтүп коет деген сөз да. Күндө 80 километр. В общем, по своему складу выносливости киргизская лошадь представляет превосходный конский материал для казачьей конницы, конных разведчиков, в пехоте, всякого рода военных вьюков, запряжки. Она вот это мүнөз деп атпайбы? Билесизби, Будённый тиги кызыл армияга жылкыларды Кыргызстандан алып келген. Ушул жерде конзавод деген бир топ конзавод уюштурулган. 113-чү конзавод, Нарында, Көлдө. Эмне үчүн бөлөк жерде эмес, эмне үчүн Кыргыз жеринде? Түбү ушекте жатат. Бир адис минтип айтып эле Чыңгызхан жөнүндө тарыхты берүү Москвадан. Чыңгызхандын ийгиликтеринин негизи ошо кыргыз аты менен байланышкан дейт. Себеби эгерде атчан 2 кошмо ат менен жүрсө, бир суткада 250 километрди жөн эле басып койчу экен. Демек, күтүүсүз барып калчу экен да. Ошон үчүн Чыңгызхан өзүнүн аскерлик жеңиштерине мына ушул жылкыга милдеттүү, ушул жылкынын сапатына ылайык
ушундай ийгиликтерге жеткенде берди. Эми бу жерде сыры эмнеде деген маселе. Сыры туягында. Бир чети туягында, себеби ошол аламанга сайган жылкыларда баары такалганда, таш көп. Ташыркап калат да бир замат. Бул жылкыга така какчы эмес экен. Себеби атам замандан бери бул жылкынын туягы катуу экен да. Катуу, такаланбайт. Така баары күлүктүн бутун уруп коет экен да. Өзгөчө 35-45 километрде буту кадимкидей такадан кайта урунуп, анан терс таасир берет экен. Булар эч качан такаланбайт экен. Тоонун кайсы жеринде болбосун такасы жок. Ташыркабайт турбайбы? Ташыркабайт да бул. Бул өзүнүн туаса сапат экен да. Ташыркабаган. Анан эң негизи мына алыска чуркаганда илимпоздор иликтейди да. Көрсө булчумдарга күч келет абдан. Булчумдар кислородко муктаж болот. Чуркаган сайын ого бетер көп кислородду талап кылат да. Эми кислородду булчумдарга жеткизиш үчүн канда эритроцит көбүрөөк иштелип чыгат экен. Чаап баратканда. 5-10-15 мүнөттөн кийин эритроцит өз милдетин аткарып, өпкөдөн кислородду булчумдарга жеткизип, чуркаган күлүктүүлүгүн камсыз кылып, бирок 20 мүнөт дегенден кийин эритроцит көбөйүп, кан кою болуп кетет экен. Кан кою болуп кеткенде жүрөккө күч келет экен. Андан аркы чуркаганы жүрөктүн мүмкүнчүлүгү менен чектелет экен да. Ал эми чааратта нечен миллион жыл, нечен 100 миң жыл тоонун шартында абориген илгертен бери жүргөндө мунун булчумдарды кислород менен камсыз кылуу механизми бөлөк экен. Эритроцит иштеп чыкпайт экен бу. Башка аттардан башкача экен, Мунуку ген бар экен да. Ген деп коет экен. Ошол гендин эсебинен булчумдар эгерде кислородко муктаж болсо, эритроцит жок эле гендин күчү менен камсыздалат экен дагы. Бул алыска буга эч бир күлүк жетпейт экен. Себеби кан коюлбай эле гендин эсебинен. Чарлыкпайт турбайбы? Ушундай да. Анан бир маселе. Бул жанагы эле чааратка мүнөздүү эмес. Бул нечен 100 миң жыл тоонун шартында жашаган элдерге да мүнөздүү. Сиз бир жолу ушул жерден бердиңиз, кытайлык кыргыздардан келип бир-эки жигит айтты, жанагы бийик чокуга биз кислород баллонду алып барабыз деп эди. Ооба, көтөрүп алып барып берип. Алып барабыз dedi. Сиз сурадыңыз, кантип силер кислороду жок, атигилер кислороду жок чыга албайт. Анткени булар дагы кислородко муктаж болгондо жанагындай гендин эсеби менен эритроцит эмес, гендин эсебинен муктаждыкты кислород менен камсыздайт экен да. Ушу 7200 метр бийиктиктеги жанагы мустоодун башына 2 жолу чыктым деп токто берди деген жигит айтып берди эле. Кислородный баллон урунбай. Көрбөйсүзбү? Башка альпинисттер чыга албайт да. Ооба. Эверест эң бийик чоку. Биринчи жолу 2 адам чыккан. Бир англичан альпинист, анан кийин жергиликтүү Тенсинг деген шерп элинен. Шерп эли атам замандан бери канча миң жыл ошо бийиктикте жашайт. Аларда дагы канында ген бар. Анан тияка бийик көтөрүлгөндө кислород жок да. Аз, жетишсиз. Кантип анан кийин булчумдар кислород менен камсыздалат? Эритроцит эмес, ген аркылуу камсыздалат. Ошон үчүн кыргыздарга да мүнөздүү. Мына мисалы билесиз, марафон деген чоң олимпиялык жүрүш бар. 40 километр ушундай, 40 километр. Көп чемпион Эфиопиядан. 42 километр марафон чуркоо. Көп чемпиондор Эфиопиядан. Бизден жанагы Сатымкул Жубаназаров деген жигит чуркап жүрбөдүбү? Туптур айтасыз. Эфиопия деген эмне деген мамлекет? Толук мамлекет. Африкада бир эле эфиоптор колония болгон эмес эч качан. Ушуну билип коюңуз. Бүт мамлекеттер, элдер Франциянын, Италиянын, Испаниянын, Англиянын колониясы болду да. Бир гана Эфиопия эч качан колония болгон эмес. Себеби булар тоолуу жерде жашайт.
тоолуу жерде жашагандан кийин буларда дагы жанагындай ген бар. Жана сиз айтып кеттиңиз биздин улуу спортсмен жөнүндө. А кишиде да ошондой ген бар. Чындап айтканда узак убакытка күч келгенде кыргыздар ошо гендин эсебинен өзүнүн денесинин муктаждыгын гендин эсебинен кислород менен камсыздалат. Ошон үчүн жанагы киши дагы жөөгүлүк деп койчу да, Ооба. А сиз билесизби, Санжырда дүйөк айтылат. Кийикти кууп жетип алды деп, кармады деп. Ооба. угасызбы? Ооба. Санжырада ошондой айтылат. Санжырда ошондой. Кийикти кууп кармаганы, кекиликти кубалап барып эле кармап алганы айтылат. Көрдүңүзбү? Бул бир чети мындай биз муну жомок катары эле кабыл алып келгенбиз да. Кантип ошо кийикти кубалап барып шыйрагынан кармап токтотуп алсын депчи. Көрдүңүзбү? Бул ошол тоолуу шартта жүгүргөндө тоодо гипоксия деп коет. Кислород аз. Канча бийик көтөрүлсөң, ошончо кислород аз, туурабы? Ошончо чуркаганда дагы, оор жумуш кылганда дагы адам ынтыгып калат дагы, жарабай калат да. Эми жанагы 19-кылымда кыргыздар жөнүндө китеп жазган врач бар. Атын унутуп атам азыр. Кыргыз этнографический очерк дегенде. Ошондо ал иликтеп как врач катары 1870-жылдары чыккан китеп Кыргызы деп. Анан ошондо жазып атпайбы? Өпкөнүн көлөмү кыргыздарда эң чоң дейт. Кызык нерсе, эң чоң. Мен канча элдерди иликтеген жокмун, эң чоң өпкөнүн көлөмү кыргыздарда дейт. Ал эми ал убакта найза сайышта, кылыч ташканда, чокмор чабышканда негизи эмне керек? Өпкө керек. Эгерде өпкөң аба жетпесе, ынтыгып 15-20 мүнөттөн кийин эчтеке жарабай каласың да. Ошону жанагы киши белгилеген экен. Бул кыргыздардын өпкөсү ушундай эбегейсиз. Ал түшүнүктүү. Кислород аз тоодо. Ошон үчүн өпкөгө жүк келет да. Өпкө абдан катуу иштейт, катуу өнүгөт да, туурабы? Анан дагы бир кызык нерсени айтып атат а киши. Кыргыздын денесинин температурасы калган элдерден 1 градус өйдө. Өйдө жогору болуп турат. 1 градус дейт. Эми муну мен билбейм эмне үчүн андай болгонун. Мунун да медициналык жагынан себеби бар болуш керек. Муну иликтеш керек. Дастан агай, мына кыргыз баласы өзү жылкы жандуу болуп келген экен байыртадан эле. Ошол себептен жылкыны ар кандай баягы сапатына караша сыпаттап келген да. Мисалы үчүн дулдул ат деп келген. Буудан, аргымак, тулпар, анан күлүк, анан кийин курал деп ушу бир нечеге бөлүп келген да. Ушулар боюнча дагы айтып берсеңиз, эмне үчүн дулдул дейт, эмне үчүн буудан дейт, эмне үчүн аргымак дейт. Тиги бул аттар боюнча дагы атайын бир эмгектер жаралганбы, кыргызда мурда болгонбу, ушулар боюнча да айтсаңыз. Бул өтө чоң маселе, себеби эгерде терең сөз кылсак, мындай да, жалаң кыргыздын оосунан мындай сөз чыккан. Тозок аттан айрылган жерде башталат деп. 5 тозок дегенди билет баары. А кыргыз айткан, тозок аттан айрылган жерде башталат деп. Бул биздин эпостордо деле көрүнүп атпайбы? Курманбекке тиги тулпарын бербей койгондо ал жанагындай трагедиялуу болуп аяктап атат. Манас атанын дагы ак куланы чубакка тартуула деп Бакаягтага карматып коюп өзү айбанбосту мүнүп кетип, анан айбанбоз чалыгып калып, анан жарадар болуп калып атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул биздин кыргыздын эпосторунда көп эле жерде кездешет да. Ошон үчүн кыргыз ушинтип баа берген, аттан айрылган жерден тозогуң башталат дейт. Анан кийин дагы бир маселе, көңүл бурбайбыз. Кыргыз баласын эркелеткенде, буту басып калганда эмне дейт? Же күчүгүм дейт, же кулунум дейт. А орустар щенок деп эркелетпейт го баласын, эркелетпейт щенок деп, же ребенок деп деле эркелетпейт. Кыргыз айтат. Башка элдер деле эркелетпесе керек. Казактар балким эркелетиши мүмкүн. Эми ал биздин тарыхый урук бир да. Ошондо айтып атпайбы, күчүгүм дейт. Көкүрөк күчүгүм дейт, эң кенжесин. Бизге бул ээн төрөнү кылбайт. Бул биз абдан жакшы кабыл алабыз. Эгерде орус тилине которсок, англис тилине которсоңуз,
орустар кайта тилдейт, ты щенок деп туруп жаман мааниде тилдешет. ооба. Туурабы? А кыргыз күчүгүм дейт, кулунум дейт, же болбосо тулпардан калган туягым дейт. Көрбөйсүзбү? Кандай салыштырмалуу мааниси бөлөк. Эми дагы бир маселе. Кыргыз жылкы жаныбардын 24 түсүн ажыратып айтат. 24 түсүн. 24 түсүн. Мен айтып берейин берде. Кула, сур, тору, карагер, сарала, карала, чабдар, бууру, боз, көк, сары тору, чаар, ала аяк, жерди. Ушундай 24 түс. Инимди мен карадым. Инимде болгон 12 түс билет экен. Ветеринария илиминде 12 түс билет экен. Кыргыз 24 түсүн айтып атат. Эми дагы бир маселе көңүл бура турат. Туяк деген туяк да, көп элдерге туяк. Кыргыз туяктын 19 түрүн тааныйт. Туяктын эле 19 түрүн. Туяктын 19 түрүн тааныйт. Мен чет-четин айтып берейин. Көк туяк, тай туяк, көмкөрө туяк, чулуу туяк, кара туяк, сом туяк, тик туяк, ай туяк, үкүт туяк, жамбы туяк, чара туяк, жез билек туяк, тулпар туяк, ак туяк, талпагай туяк, ушинтип баарын 19 түрүн айткан. Агай мына Санжарада дагы бир кезиккен жерлер бар. Баягы туяктын изин көрүп эле анан бул кимдин аты экенин айтып коюп, бул баланча өтүптүр бу жерден деп коюшкан да. Анан муну каяктан билдиң десе, ой, аттын изи турбайбы деп. Анан аттын изин кантип билет десе, көрсө туяктын баягы өзгөчөлүгүнөн эле билип койгон турбайбы? Мен көп эл аралык конференцияда, эс алууларда, окумуштуулар менен сөз жүрүп калганда, эпостарда акырын сурайм да, ушундай туяк тийбүү десем, копыта есть копыта, что там говорить деп коет да. Туяк деген туяк да. А кыргыздын кандай терең ажыраткан. Дагы нерсе, бир нерсе. Жылкынын мүнөзүн, адамдын мүнөзүн 92 сапаттаганда 92 түр болот. Адамдын жылкыныкын 20 мүнөзүн ажыратып. Эми сиз ойлоп көрүңүз. 20 мүнөздү ажыратып деген бул кандай өсү дегиле. Кайсы элде бар муну? Жылкынын эле мүнөзүн 20 Жылкынын мүнөзүн 20га ажыратып бөлгөн. Мына мен чет-четин айтып коеюн. Чалпо, кашаң, үркүнчөк, тебенек, жоош, азоо, качанак, эр качкы, жүгөн салдырбас, чобур таскак, чарс, жүрүштүү, жорток, чыңкор, жатак, жалакай, оозу катуу, ала качма, качкы, тиштек деген. Биз бала кезде көрүп калдык го. Кээ бир аттар тиштенек абдан. Оңой менен чоң адамда дагы тиштек. Тебенек аттар бар. Тебенек бар. Кашаң да бар. Ушундай мүнөзүн баарын кыргыз нечен миң жыл бою бирге жүрүп, анан кийин ажыратып туруп, бизге калтырды да ушунун баарын. Эми мисалы жүрүш. Илим 3 жүрүш. Скаковая, аллюр деп коет. Анан кийин ход да жорго салганда иноходец деп коет. А жылкынын жүрүшүн кыргыз 8 түргө бөлгөн. Ойлоп көрүңүз, кандай. Анын жүрүшү мындай: басык, желе жүрүш, таскак, текирең таскак, жол жорго, кой жорго, жамсак күлүк деп ушулардын баарын 8ге бөлгөн. Эми жоргону 4кө бөлгөн. Ал жана кой жорго, ар бири да бөлүнөт турбайбы? 8 дагы бөлүнөт. Дагы бөлүнөт да. Мына жол жорго деп эмнени айткан? Бир ишиң болсо эртең менен чыгып, ишиңди алыс жерге барып бүтүрүп, кечинде келип каласың, чарчабайт, кыйналбайсың, жол жорго деп койгон. А кой жорго деген эмне? Жоргосу майда. Бул мисалы карып калган энелерге, кош бойлуу жеңелерге абдан ылайык да. Майда арыш майда болот. Жанына күч келтирбейт. Күч келтирбейт. Анан кош бойлуу адамга же карып калган энеге, 80ге барган энелерге абдан кыйналбайт, жанына жакшы. Эми анан чапмо жорго, бул жана байга алган жорго. Андан кийин тулпар жорго. Мына Шырдакбектин боз жоргосу, муну чыгаан жорго же тулпар жорго же асман жылкы деп койчу экен кыргыздар. Эми жылкынын дене мүчөлөрүн 39 сөз менен кыргыз сыпаттаган. Ветеринарияда 27 экен.
Туягы, тизеси, соорусу. 12-ге көп турбайбы анда ветеринарияга караганда. Ветеринария илимине караганда кыргызды дене мүнөздөгөндө 32 сөз менен. Мына карабайсыздарбы? Кандай жылкы жаныбардын сырын терең билген кыргыз. Биз эмне үчүн баалабайбыз муну? Эмне үчүн биз балдарга муну окутпайбыз? Албетте турмуш өзгөрүлдү. Турмуштун муктаждыгы жок. Бирок биздин эгерде санжыра дастандарда окуп отурсак, анан ушул жерде ушунун баары айтылат. Ушунун баары жөн эле сөз эмес. Мунун мааниси өтө терең. Билим жагынан, илим жагынан, анан ата бабалар бизге калтырган мурас жагынан. Немиси жана айтып калбадыңыз, гүлүк, аргымак, тулпар, анан кийин буудан дулдул. Эмне менен айырмаланат? Ошону айтып берсеңиз. Мына Юдахин деген абдан белгилүү тилчи болгон кыргыз эли а кишиге дагы да карыз деп айтат билем. Себеби 40 000 сөз чогултуп туруп сөздүк чыгарганда. Түшүндүрмөсүн, чечмелеп, эмне деген. Ошо кишинин сөздүгүндө бир эле сөз чечмеленген. Ал бууданды чечмелептир. Скакун, выносливый, быстрый, неутомимый. Чарчабаган, чалыкпаган деп. Ошентип, эми бул киши кыргыздын терең турмушу менен таанышкан жок да. Жанагы көп кылым бою жылкы жаныбар менен камыр жумур болуп жүргөн кыргыз гана ажыратып билген да. Эми бул аны мындай чечмелеп терең бере алган эмес. Башка сөз жок. Мына тулпар да жок жерде. Күлүктү минтип коюптур. Күлүктү скаковая лошадь, бегунец деп коюптур. Бул эчтеке муну айтпайт да бул. Анан тулпар муну мифический крылатый конь, боевой конь, выдающийся скакун деп койгон да. Бу да үстүртө. Мен анан айтып берем кыргыз кантип буларды ажыраткан. Андан кийин Карасаевда дулдул деген сөз бар. Бөлөк сөз жок, дулдулу минтип койгон, чарчабаган, чыдамкай, жомоктоудай деп койгон да. Андан терең мүнөздөгөндө азыр сиз өзүңүз түшүнөсүз кандай кыргыз ажыратып билгенин. Ошол мындай да аргымак менен тулпардын айырмасы эмнеде? Абдан буудан менен дулдулдун кандай эмнеси менен айырмаланат? Ошого токтолсоңуз. Негизи жылкы жаныбарды кыргыз эли турмуштан сынаган да. Турмуштан сынаган. Сиз бала кезде жүрүп калдыңыз тоодо, көчкөндө ал убакта көпүрө жок да. Жолдор деле жок да. Эң негизи көпүрө жок. Чоң дарыялар. Жаз мезгилде жайлоо чыгаарда суу кирет да. Эстеп калдыңыз да муну? Ошондо чоң сууларды кече турган ар бир ат, ар бир айгыр, ар бир жылкы кечип кете алган эмес. Билесиз да, э? Ооба. Баланча жерге барайын, эки дарыяны кечем, Түкүнчөнүн баланча деген атын сурап келчи деп бала кезде угуп калбадык да. Демек кыргыз жылкы жаныбарды суу менен сыноодон өткөргөн. Суу менен. Мисалы, детиги Волга дарыясы же болбосо көкө менен киргенде, же нарын кирип атканда. Нарын киргенде таштарды агызып, эметкенде. Таластын суусу киргенде деле таштарды агызып, шарпылдап акканда. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргыз жылкыны суу менен сынаган. Анан кийин эмне менен сынаган? Анан кийин чыдамкайлыгы менен кээ бир жылкылар барып бир күн кечинде келгенде эртеси күнү жүрбөй калат. Билесиз? Анан таң ашырып байлашып, тери кургасын деп, бутуна жем түшүп кетет деп эчтеке бербей, чөп жар бербей кармашканда. Көрдүңүзбү? Кандай сыноо, турмуштун өзүнүн муктаждыгы менен сыноодон өткөндө. Кээ бир жылкыларды, кээ бир учурларда жылкыны от менен, кадимкилер жана калың талааны же болбосо чөп өрттөлгөндө ошондон өтүп кетиш керек болот. Секиртип өткөндө, аралатып өткөндө. Анан бизде мындай да, чырканактын суусу киргенде жыл сайын жырып кете берет. Эгерде былтыр бу жерде жол болсо, быйыл жол жок. Келдиң 3 метр. Секириш керек да, ат менен. Туурабы? Ар бир ат андан секирип кете алган эмес. Мына сыноо деп ушуну айтат да. Турмуш өзү улам сынап турган. Ал эми мынагу жоок баатырларга кандай ат керек? Алар айгайлаган, ызы чуу, ушундай чабыш менен да сынаган да.
Азыр бүгүнкү күндө улак тартышта деле аттарды сынап атпайбы? Жанагы кээ бир аттар баягы топтолушуп өткөндө кире албайт экен, топко кире албайт. А кээ бир аттар болсо баягы жанындагы аттарды жөөлөп, тиштегилеп, антип мынтип эле баягы улакка жетип барат да. Көрдүңүзбү? Бул дагы ошол сыноо болсо керек. Бүт сыноо, ушинтип сынап келген дагы ошо сыноого жараша жанагындай бөлгөн. Күлүк, аргымак, тулпар. Азыр эми айтып коеюн. Бул негизи жылкынын алына жараша, күчүнө жараша, анан кийин акылына жараша. Акылына. Мына мен айтып коеюн, Манаста дулдулду эмне деп мүнөздөп атат? Душманга калдырган эмес да, минген кишини душман калдырган эмес. Акыл да бул. Көрдүңүзбү? Акылына. Мындайча айтканда, жылкынын кайсы акылы болчу деп азыр айтат го. Бул абдан туура эмес да. Акылдуу жылкы адам менен эле сүйлөбөсө эле калганын баарын билип, баарын көрүп турган. Эми мына четинен баштайлык. Тулпар, буудан, дулдул деп айттыңыз. Мына жана жүрүшүндө дагы жорток деп коет. Жорток жүрүш турган жеринен эле желип кетет. Ушундай аттар бар. Мингенде эле ооздукту алып кетет, ала качып. Тарта албайсың. Кичине жылыш үчүн бир аз таскактаганын да кереги жок турбайбы? Турган жеринен кетет. Же болбосо жүйрүк деп коет. Бул бир күндүк жол чуркаганга, анан кийин мындай байга алганга жарап берет. Бирок 3 күндүк жолго чыдабайт. Шырдакбектин боз жоргосун 6 айлык жолду 6 күндө өткөн деп айтылат эмеспи? Туура. Эми кандай болот? Күлүк деген ал эми байгеге чабылат. Кыргыздар чапканда эрт окуму жок. Жаш балдар. Эмне үчүн? Анткени жүк болбосун дейт. Тердик салып коет, же талпак салып коет деле анан чаба берет. Негизи жүк болбосун дейт. Ошон үчүн буну күлүк дейт, байге алгандарды. Ар кандай аламан байге болот, анан кийин күлүктөрдө багы бышты асыйлып бөлүп чабат да. Бул күлүк деп коет. Күлүк менен аргымактын айырмасы кандай? Күлүктөн кийин аргымак. Аргымак бул ошол эле күлүк, бирок ал чыдамкай, күчтүү. Мисалы илгери улак тартканда көкбөрүнү эми азыр көрөрмандарга ылайык болсун деп чектеп койбодубу? Ооба. Бияктан 5 адам, бияктан 5 адам. Ворота кылып футбол сыяктуу кылып, Илгери чоң көкбөрүдө мындай болгондо, мисалы улакты кашка суудан берет эки тарапка. Маарасы тияк Ската курорт, тияк болсо Беловодский. Ушундай. Канча адам атчан катышат, чек жок. 200-300 адамдар катышкан. 200-300 адам. Ортодо 2 дарыя. Канча кыр бар, канча сай бар, канча жар бар. Ушунун баарын албетте бир адам эч качан мындай улакты алып маарага жеткизе алган эмес. Демек жамаатташуу болгон да. Азыр команда деп коет. Бирине өткөзүп, бири-бирине өткөзүп. Ошондо аттар дагы, сен топ жарасың сен. Топ жарып туруп улакты алып чыгасың. Буга бересиң. Мунун күлүгү күчтүү. Тетиги кырга чейин алып барат. Анан кийин буга бересиң. Тетиги дарыядан мунуга атканы алып кетет деп. Көрдүңүзбү? Демек аргымак деген бул ошол эле күлүк, бирок күчтүү. 3 саат, 4 саат, 5 саат чыдап бергенде аргымак деген кыргыз. Эми тулпар деген эмне? Аргымак менен тулпардын айырмасы эмнеде? Тулпар бул сөзсүз согушка, сайышка, баатырларга ылайыкташкан да. Аргымактардын арасынан тулпарды тандап чыгарат. Тулпар деген эмне? Туура суу менен сыноодон өткөн, от менен сыноодон өткөн, айгайлаган ызы-чуу, кыйкырык, ушунда үрпөгөн, жалтак болбогон, анан кийин жекеме-жекеге чыкканда жарап берген ат. Бул тулпар болот. Кээ бир учурларда буну ат дагы ошол жекеме-жеке чыкканда баягы опка тура калып туруп, алдыңкы буту менен тээп тиги душманды аттан түшүргөнгө аракет кылган аттар болгон экен да тарыхтачы. Көрдүңүзбү? Анын үстүнөн тиги эр баатыр демейде сөөктүү, бойлуу адамдар да, чымыр, салмагы бери дегенде бир 100 кило. Ошол 100 кило атчанды 3 саат, 4 саат, эми багы сайышта согуш болгондо майданда ар кандай абал болот, кууп барат, качат, тигинтет, минтет, ызы-чуу болот. Ошондо жаа тартканда сынаган.
үртпөйбү, еңип кеткенде, анан жекеме-жекеге чыкканда ошого күч да керек, анан кийин өзүнчө бир касиет керек да. Бул аргымактардын арасынан тулпар деп, ошо 1000ден 10.000ден бир тулпарды таап, ошо тулпар жанагы баатырларга ылайык гана болгон бул тулпар. Анан айтып атат го, тулпар дегиле чарчабайт, ылгабайт, туура. Ал ой дегенди да билбейт, сай дегенди да билбейт, өр дегенди да билбейт, жүрүшү бирдей да. Бул оңой иш эмес. Муну тулпар дейт. Бардык жерде ошол өзүн алып баягы балык сууда жүргөндө өзүн алып жүрө алган ат болот турбайбы тулпар? Муну тулпар дейт. Анан муну Санжырдан окуп атабыз. 60 күндүк жерди 6 күндө басып өткөн. Алтайга тулпар менен 6 күндө жетишкен. Бул тарыхый маалымат. 6 күндө Алтайга жетиш дегенди элестетип көрөсүзбү? Демейде 60 күн жүргөн жолду, 60 күндүк жолду 6 күндө басып өткөн. Санжырада көп эле жеринде айтылат, жанагы Төлөк Аксакалдын Санжырасында дагы баягы Ороздук хан өлгөндөн кийин чатак болуп кыргыз бирик албай, кайра каган шайланбай калып, анан кыргыз бөлүнүп калганда Бакай ошо чабарманы бар экен, ошо чабарманы менен ошо күлүк атты мингизип 6 айлык жолду 6 күндө бастырып кабар жеткизип турган дейт да. Мына ошондой кабарга минген аттардын бири Маникер жөнүндө айтылып атпайбы? Маникер дагы ошол буудан же тулпарбы ошондой ат болгон окшойт да. Азыр жетебиз, мен айтып берем. Мына Санжырада Төлөк Аксакал жазып атат, 60 күндүк жолду 6 күндө жүргөн деп. Бул жанагы бүт сапаттарга жооп берип, анан чыдамкайлыгы менен, күчү менен, чарчабагандыгы менен айырмаланып, 60 күндүк жолду 6 күндө, бул жомок эмес, бул болгон окуя. Мына бул тулпар. Эми тулпар менен тулпарлардын арасынан бууданды кыргыз эли тандачы да. Мисалы, ар бир тулпар буудан боло берген эмес. Бул жерде кызык, эмнеси менен айырмаланган? Эмнеси менен айырмаланган? Албетте, тулпарга мүнөздүү сапаттардын баары болгон бууданда, бирок эмнеси менен артык болгон? Мына Санжырада дагы маалыматтарда көп бар, айтылган 90 күндүк жолду 9 күндө басып койгон. Демек, ар бир тулпар жете алган эмес, чарчап калган. Бул андан да чыдамкайлуу деген сөз да. Андан дагы кыйын деген сөз. Эми мунун баары ошо чаарат. Мунун баары чаарат. Жана Тоголок молдон Аккуланы чаарат деп атпайбы? Буудандын арасынан 3 буудан болсо, мына мисалы биз 1, 2, 3, 4, 5 бууданды гана билебиз. Манаста айтылган. Манастагы аттардан 5 буудан бар экен. 5 буудан. Ошол кимдердин аттары? Мына бу жерде буудан деп Сарала, Алманбеттин. Алманбеттин Сарала аты буудан болгон экен, Мына дароо айтып кетейин. Билесизби, Алманбеттин сүйөгүн таласкап келген Сарала. Сарала Алманбеттин сүйөгүн өзү Чештөбөгө коюлган дейт го. Жок, таласкап келген. Жана манасчылардын көп варианттарында бияк келген, коюлганы мүмкүн ошол жерде коюлгандыр. Бирок Манас жарадар болуп таласта болгондо сүйөгүн алып келген. Анан Манаста айтып атпайбы? Манас бабабыз кантип кайгырып, ошол жерде өзүн жоготуп кое сактап, ушунча кайгырып деген бар да. Коюлса мүмкүн тиякта коюлгандыр, бирок сүйөгү Сарала канча алыстыктан эч кимге алдырбай, эч кимге карматпай Алманбеттин сүйөгүн бияка алып келген. Бул өзгөчө тулпарлардын арасынан артыкчылык менен айырмаланган да. Мына Алманбеттики Сарала, Семетейдин тай буурулу бул буудан. Буудан будагы. Будагы буудан. Эртөштүктүн чал куйругу буудан. Анан Жолойдун ач бууданы буудан. Калгандары баары көк ала, чал эмелер, Коңурбайдыкы тулпары? Коңурбайдыкы азыр айтып берейин. Азыр Коңурбайдыкы алкара. Алкарасы тулпары. Тулпар. Ажыбайдын карт күрөнү тулпар. Сыргактын көк чебичи тулпар. Чубактын көк аласы тулпар. Бакайдын көк тулпары тулпар. Бул Манастын алы. Эми бу жерден жана мүнөздөгөндө
bir kızık nerse, hazır men aytып berem. Misali duldul деп кимди кайсы жылкынын duldul деп айткан. Buğdanların arasından dulduldu tapkan. Ha bu emне менен артыкчылык? Кайсы касиети менен бул duldul деген? Мына бабаларыбыз ушунча 1000 жыл жылкы жаныбар менен бирге жүрүп, ушунун баарын турмуштан алганда чөл 30 күндүк чөлдү аман эсен. Суу ичпей, эчтеке кылбай чыдамкай экен да. Эң чоң сыноо ушундан да. Эң калган сапаттарын баары бар. Бир гана 30 күндүк чөлдөн төөдөй болуп чыдап, аттын ээси менен аман чыгып кеткенди duldul деген экен. Элестетип көрүңүз, чөлдүн 10 күнү кандай, 15 күнү кандай, Бир эле күндө чөлдө болсо адам 20 күнү кандай, 30 күнү кандай, мына duldul деп, ошол 30 күндүк чөлдөн аман эсен атчан өзү ат ээси менен чыгып кеткенди, мына бул duldul дейт. Биз бир эле duldulду билебиз, бул Аккула. Аккула. Бул чаарат. Эми мындай да. Адырга салса арыбайт, 60 асый болгучу азуу чалып карыбайт. Бу дагы карабайсыздар, канча асый болсун. Канча асый болсун, сапатын жоготкон эмес да, күчүн жоготкон эмес. Дагы бу жерде беренден башка минбеген 6 ай алыс жол жүрсө, кыйналып мол жүрсө, айгай чууга чыдаган, басып өтсө кара таш талкан болуп быркырап, күчү кандай? Таш талкан болуп быркырап дейт. Туяк ал убакта темир туяк жок, така жок да. Демек туягын бекендиги кандай? Жүрүшү кандай? Ошондон кийин кагышкан жоого бет алса, тизгин жулкуп, баш чайкап, учуудай баштаган каптоосундай чоң манас катуу чуркап булкунса, учуп кетет таштаган деп. Сапаттап атат duldulду. Эми билесиз, Бердике баатыр Калмактын Дөңкөнөй баатыры менен жекеме-жеке чыккан. Бул мына мурдагы күлө окуя. Бул мына 18-чи кылым. Ошондо Бердибек баатырдын мингени ошол таптакыр чаптырбай коет да тиги Дөңкөнөйгө. Дөңкөнөй төө менен түшөт жекеме-жекеге. Элестетип көрүңүз төө кандай. Өзү дагы ошондо буту сүйрөлүп, чөп менен мындай эметип калчу экен. Эртең менен шүдүрүм чөпкө суу болуп калчу экен. Анда бою 1,5 эле 2,5 метр экен да. 2 метрдей адам да. Бирок минген тулпары мыкты болгон үчүн ойт берип чаптырбай коет да. Чокмор менен дагы, найза менен дагы таптакыр алыша албай коет. Анан кийин чарчайт да. Чарчагандан кийин Бердике баатыр Солтоной айтат, аталмаштыр деп кыйкырат жерден. Аталмаштыр дегендин сыры кандай экен? Көрсө чимерилип отуруп туруп, артынан секирип туруп, Дөңкөнөйдүн артына ыргып барып, артынан саят ана. Бердике баатыр. Мына тулпардын бир эле окуяда сапаттарын. Андай сапаттар, мына Шырдакбектин божоргосу бул тулпар, Тайлак баатырдын буурул аты тулпар, Эрешимдин шарп куласы тулпар. Билесиз да, Хан Турсунга детиги Синжандан ушу 5 күндө жетип барган экен. Эрешим угуп, ушундай болду. Элин чаап кетти. Элин чаап кетти, тигибу дегенде бүт калган 40 чороосу жетпей калып, ошондо шарп кула менен 5 күндө келген экен. Кандай сапат. Азыр мындай жылкылар жок. Хан Турсунга баягы элин табыштап кетсе, ал бул келбейт болду деп анан кийин элин чаап жок болду бул. Калмактардын колунан бул шейит кетти. Ошондо анан кийин жана Кан Турсунду Ан Турсун деп ошол сөз калган да. Катагандын Кан Турсунду Ан Турсун деп элде айтылып жүрөт. 1628-жылы болгон. 1628-жылы болгон. Солтонойдун анын аты Чабдарат. Аны Чаараттан Чабдарат деп койгон да. Курманбектики тел торусу, бу да тулпар. Буудан менен duldul дегенди тарыхтан биз таппайбыз. Duldul ошол Манас атанын эле Аккуласы. Манас атанын Аккуласы. Эми мына жана буудан сарала. Артык тулпар сарала, кетмен туяк тең соору. Кайып бээнин деп кайып
деп кайыптан жаралган деп атат да. Чалгынга минсе чарчабайт. Бу да өтө маанилүү маселе да. Чалгынга чыксаңыз жол жок ал убакта. Канча кыр ашасыз, канча дарыя кечесиз, канча карагай токойдон өтөсүз, туурабы? Баш салып чөптү чайнабайт. Улуу дууну көргөндө, дууну дегенде 5000, 50.000 жоокер бияктан, 50.000 жоокер тияктан чабышканын элестетип көрүңүз. Улуу дууну көргөндө ооздук чайнап булкунган, жулкунган, топко кирем деген. Өзү тискинди тарттырбай, ошого ушундай сапаты бар да. Анан ооздук чайнап булкунган, ой чуңкурду ылгабай, алдыга карай жулкунган. Алмамбет минип жол жүрсө, алыска сапар мол жүрсө, душман каптап дуу болсо, чаалыгып чарчап койбогон. Найза сунса душманга арыш келип ойногон. Жолдошун жоого алдырбас. Көрдүңүзбү? Жолдошун жоого алдырбас дейт. Ада билгенде душман эмне ыкмагыларын. Анан акылы жок деп ким айтат муну жаныбарды? Канаттуу тулпар саралат, айвандан артык жаныбар. Мүшкүлдүү жоого бет ала, мылтык атып, жаа тартып, тынбай найза көтөрсө, арыш келип алганда, адыр калган, чөл калган. Аны минген адамдын умачтай көзү ачылган. Бул буудан. Мына эртөштүктүн чал куйругу, бу дагы буудан болгон да. Эми карабайсызбы? Адамдан эстүү жаны бар дейт. Бул жөн эле жазылган сөз эмес. Адамдан эстүү жаны бар дейт. Анан ошон үчүн жанагы кетип атканда эртөштүккө акыл айтып атат да. Мен мындай кылайын, сен мындай деп учураш. Анан кийин тиги кемпир нары караганда жанагы ак мончок менен көк мончок эмне кылып жүрөт дегенде ботом деп карай калганда мен коёндон жапыс болоюн, сен эмеден эңип алып өгөнү алып кет деп атат. Бул акыл айтканы да мындайча айтканда. Көркөмдүү тил менен айтылганы, бирок сыры адамдан эстүү жаны бар. Кээ бир адамдардын оюна келбегенди минген атың ошого шарт түзүп берген да. Ошондой. Эми карабайсызбы? Ач айкырык туу болсо, асман жарган чуу болсо, чындап кырсык урбаса, балаа качып турбаса, мингенин жоого алдырбайт дейт. Чоң маселе бар да. Минген баатырды жоого алдырбайт дейт. Бул акыл менен, акыл, анан жүрөк, анан эрдик да керек да тулпарга да. Карабайсызбы? Эми кызык. Дүбүртүнөн жан чыккан дейт. Демек, кандай жүргөндө кандай болгон? Эгерде дүбүртүнөн жан чыккан дегени. Эми дууга минген чал куйрук, кыл куйруктун асылы. Анан сени алгыча мени алсын деп ошондо эртөштүк канатым деп жалынган. Кайсы адам айтат, сени алгыча мени алсын деп энеси баласына айтат, туурабы? Бирок эртөштүк минген атына айтып атат, сени алгыча мени алсын деп эртөштүк канатым деп жалынган. Анан куйган темир туягы деп туягын да сапаттап атат. Көрбөйсүзбү? Кандай болгон шартта эртөштүк, сени алгандан көрө мени алсын деп атат. Эми жанагы Алмамбеттин сараласы Манаста айтылып атпайбы? Алмамбетти жайына бергенден кийин сараланы эмне кылат? Сараланы эч ким миниспейт, ал өзүнө эч ким миниспейт. Кой бергиле дейт да. Анан кой бергенден кийин барып аскадан учат сарала. Боюн таштайт. Боюн таштайт да. Бул деле жөн эле мындай жомок эмес. Себеби баары бир бөлөк адамды ээси деп тааныбай калган да. Ошон үчүн мына сыпаттаганда ушундай терең. Анан да кыргызда бир гана кыргызда ант бергенде менин мына тулпарымдын кануусун деп көп учурайт да. Ким ушинтип ант берет я? Тулпарымдын кануусун мени деп. Кандай деген анттын бир түрү тулпарга байланыштуу. Мына кыргыздар гана. Жанагы Апалуза деген жылкыны Австралиядан 5-континентте анагы адис аял киши ушунча издеп, дүйнө жүзүн кыдырып, анан тасмасы бар го, нарындан таппадыбы чыгарат. Ошондо кубанганын көрүңүз, кандай кубанган. Ишенип куйругун көтөрүп, аласы барбы, жокпу деп, аласын көргөндөн кийин куйругунун астын өппөдүбү ошол аял.
Елестетип көрүңүз. Жылкынын куйругун көтөрүп анан астын өбөттөгөн бул эмне деген шумдук. Бул дагы чаар ат болгон. Ушуну да чаар атты дагы билген. Бул кандай чаар ат, анын кандай артыкчылыгы бар. Бекер издеген жок да. Эми азыр кыргыздын мыктылары ошо чаар атты багып, чаар атты көбөйтүп, ошонун үстүндө азыр аракеттенип атат. Кыргыз үчүн мисалы бул чоң Киреше булагы деле болот эле. Эгерде чаар атты кайта калыбына келтирип, албетте турмуштун муктаждыгы жок. Илгеркидей 30 күн, 60 күн, же болбосо 45 километр аламанга чабуу деле кажети жок. Бирок ата бабалардын арбагын сыйласак, кыргызды сактап калган, нечен жолу сактап калган. Мына Манастын дулдулу деп Аккуланы айтып атабыз. Мына Сараланы айтып атабыз. Шырдакбектин Боз жоргосуна дагы айтабыз. Ушуну урматтап, кыргыздагы чаар аттын тукумун үзбөй сактап калуу бул укмуш парз бирден бир деп мен айтат элем да. Бул дагы чоң киреше берет эле, себеби чаар аттын даңкы билгендерге жайылып азыр абдан бааланып барталып келатат. Ошо эфирибиздин аягында дагы ошол Шырдакбектин Боз жоргосун дагы бир жолу угуп коелу. Эл уксун. Эл уксун. Эл уксун. Себеби бул күү сиздин бир кандайдыр бир эргүү келип, ушул Шырдакбектин тарыхын окугандан кийин кайрадан иштеп чыгып, ошону толуктап жазган күү экен. Бул күү кыргыз элинин бир кезде өткөн хан Шырдакбек аттуу ханы, Адилет ханы жана анын ошол минген жоргосуна арналган күү экен. Ушуну чогуу угалы.
Дастан Исламович, мынакей биз Боз Жоргонун тарыхын улап отуруп кыргыздын тулпарларына кирип кеттик. Бирок бир чети элибиз ушул кыргыздын аттары, кыргыз аты канчага бөлүнөрүн, кандай сыпаттарга бар экенин жакшы айтып бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканча аман туруңуздар.